күнүгө, если мына күндөлүк ачып туруп күнүгө иштебесем, мен баягы күнгө кайра кетип калышым мүмкүн. Күнүгө техникалар, күнүгө окуулар, күнүгө жаңы сабактар менен күн эгерде өзүм самостоятельно кыла албай аткан болсом, мени күндөлүк түртүп турат. Бүгүн баштабасак, биз өлүп калабыз. Бул жашоодо турмуш өтө кыйын көрүнүп кетет. Жашоо кыйын көрүнүп кетет. Бар нерсенин баардыгын жок кылып алабыз. Бар нерсенин баардыгын жок кылып алабыз. Күнүгө өзүбүздү өзүбүз контроль кылыштын жолу. Билесиңерби, 365 күн болсо жылда, 365 күндүн ар бир күнүндө адам 700 негативди ойлойт экен. А негативди кантип жеңебиз? Мисалы, жарык болуп турат. Жарыкты, светти тамызгандан кийин жарык болуп атпайбы? Значит, жарыкты тамдырышыбыз керек. Эгерде негативди өзүнчө жеңе албай аткан болсок, давайте сопровождение менен күнүгө жасагыла. Күнүгө тренингтерге катышкыла. Кандайдыр тренингтерге. Асель Сыдыкова, Самара Кеңешова, Максим Темченко тоже подсознание именно негативтерди кантип жеңиштен, проблемаларды каяктан келгенин, себептери каяктан келет. Окуп, изилдеп, постоянно аркасынан түшүш керек. Кичине карабай калсаң, негатив аябай тез келет. Ойду биз көрбөйбүз да, ойду көзгө көрүнбөйт, бирок мимолет аябай тез учуп келет. Биз каяктан келип алганды билбей калабыз. А если күнүгө кыла бере турган болсоң, ал жеңип кетесиң, ал привычкага айланып калат. Уже привычка болуп калгандан кийин привычка бул эме калат. Биздин привычкалар алмашыш керек болот да. Привычка негативди ойлоп жакшы көргөн болсок, бул убакка чейин негатив бизге жагат да, жан дүйнөбүз менен угабыз, бирок өңү түсүбүз кандай болуп отражение көрүнүп турат да, баары сыртка көрүнүп турат да. Чагылдырылып турат да, биздин ичибизде жүрөктөй бар нерселердин баардыгы. Негативдин баардыгын биз жакшы көргөн үчүн жашоодо негативдер түгөнбөйт да, биринин аркасынан бири келе берет, проблемалар келе берет. Значит, что допустили? Мен айтып го, ресурстун баардыгы 100% жаман болгон жок. Бар нерселер бар. Ошол бар ресурстарды кайра пайдаланып эле жакшы нерселерди позитивдер менен алмаштырса болот. Привычка негативди ойлой турган привычкаң бар болсо, значит, привычканы алмаштырыш керек. Позитивге ойлонуш керек. Күнүгө уктай турган привычкаң болсо, значит, эрте туруш керек. Күнүгө кухняга кирип чыгып эле, жеп эле ичип чыгаткан болсоң, семирип атканың жакпай атса, значит, алмашыш керек. Форма работы, көчөгө чыгып иштей турган кылыш керек. Үйдө холодильникке алысыраак болупчу. Ушундай жумуштар менен иштеш керек. Бир жактарга барып келип иштеш керек. Адамдар менен жолугуп иштеш керек. Магазинге постоянно барып кыдырыш керек. Магазинден барып деле акча кетирерде негатив оюң болсо, постоянно керек нерселерди көрөсүң. Көзүң ошолорду көрсөтүп коет. Потому что мээдеги механизм уже кеткен, запущено да. Ал команданы алды, аны отдельно сүйлөшөбүз. Бүгүн только давайте кантип башташты, ошол жөнүндө сүйлөшүп атам. Эмне үчүн башташыбыз керек, ошол жөнүндө айтайын деп атам. Эмне үчүн биз дептерди сыр сандыктын ачкычтары деген дептерди башташыбыз керек. Ал сыр сандык бул бактылуу болуштун сыр сандыгы. Мен менен ушул ишти алып бар көргүлө, кимге кандай чагылдырылды, ким кандай аткарылды, мен личкаман күтөмүн, жазып коем номер телефон түбүнө. Личкама жазып сүрөттү жөнөтсөңөр, кийинки сабакты беремин. Ким личкама жазса, кийинки сабакты беремин. Ким аткарса только. Анан кийинки бетке, мына бетке, кийинки ачканда сразу мен разымын деген сөздү. Разымын деп баштайсыңар. Эмнеге разы экениңерди. Дайыма дептерди ачканда ушуну көрүшүңөр керек. Кулағыңар, көзүңөр ушуну көрүп туруп, мээге ушуну жеткизет. Ошондо жүрөккө ошол нерсе түшөт. Хотя бул ушул нерседен баштап бүгүн ким аткарган экинчи сабакты белекке бекер